Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабакта баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе информатика предметин окуп үйрөнүүнү уланталык. Бүгүнкү сабактын темасы информациялык модельдин түрлөрү жана берүү формалары. Сабактын максаты информациялык модельдин түрлөрүн жана берүү формаларын билишет, алган билимдерин турмушта пайдалана алышат. Анда эмесе балдар, өткөн сабакты кайталайлы. Өткөн сабакта моделдин эки чоң классы жөнүндө маалымат алганбыз. Модель бул реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Модель эки чоң класска бөлүнөт: материалдык модельдер жана маалыматтык модельдер болуп. Материалдык модельдер предметтик, физикалык деп да атаса болот. Алар оригиналдын геометриялык жана физикалык касиеттерин камтыйт жана дайыма реалдуу жүзөгө ашырылат. Мисалы, муляждар, карталар, күн системасынын жана жылдыздуу асмандын схемалары, самолет жана автомобилдердин макеттери. Маалыматтык модель деп объекттин, процесстин, кубулуштун касиеттерин жана абалдарын, ошондой эле сырткы дүйнө менен өз ара байланышын мүнөздөчү маалыматтардын жыйындысы болуп эсептелет. Модельдердин классификациясы. Модельдер эки чоң класска бөлүнөт: материалдык модельдер, маалыматтык модельдер. Маалыматтык модель экиге бөлүнөт: белги модели, вербалдык модель. Белги компьютердик жана компьютердик эмес модельдер болуп бөлүнөт. Вербалдык модель деп сүйлөшүү же ой формасындагы маалыматтык модельди айтабыз. Маалыматтык модельге ойлонуунун жана ой корутундуларынын натыйжасында алынган вербалдык модельдерди кошууга болот. Белгилерден турган модель атайын белгилер менен, башкача айтканда, ар кандай тил каражаттары менен берилген маалыматтык модель. Белгилерден түзүлгөн модель бул сүрөттөр, тексттер, графиктер жана схемалар. Вербалдык жана белгилерден түзүлгөн модельдер эреже катары өз ара байланышышат. Адамдын мээсинде жаралган ойдогу образ белгилерден турган формага өтүшү мүмкүн. Тескерисинче, белгилерден турган модель адамдын аң сезиминде туура жана ойдогу образды калыптандырат. Берүүнүн формасына карай маалыматтык модельдердин төмөнкүдөй түрлөрүн бөлүп көрсөтүүгө болот. Графикалык модельдер — бул реалдуу объекттин сырткы белгилеринин элестетилиши. Бул жерде графикалык модельдердин сүрөттөрү берилген. Сыпаттоочу сөз түрүндөгү модельдер иллюстрацияларды пайдалануу менен оозеки жана жазуу түрүндө сыпаттоо. Табигый тилдер текст, сөз менен сыпатталуучу маалыматтык модельдерди түзүү үчүн пайдаланылат. Мисалы, тамсил, уламыш өңдүү адабий жанрдын модель түшүнүгүнө түздөн-түз тиешеси бар. Адабий чыгарма модель катары маалыматты каралышы мүмкүн. Анткени окурмандын көңүлүн адам турмушунун белгилүү жактарына бурат. Математикалык модельдер математикалык түшүнүктөрдү жана формулаларды пайдалануу менен түзүлгөн модельдер. Бул жерде математикалык модельдерге мисалдар келтирилген. Структуралык модельдер — схемалар, графиктер, таблицалар жана башка. Таблицалык модельдер маалыматтык модельдерди берүүнүн кеңири жайылтылган формаларынын бири саптардан жана мамычалардан турган тик бурчтуу таблица болуп саналат. Атайын модельдер — ноталар, химиялык формулалар. Компьютердик модельдер — программалык чөйрөнүн каражаттары аркылуу жүзөгө ашырылган модель. Анда эмесе балдар, сабакты жыйынтыктайлы. Сабакты жыйынтыктоо үчүн төмөндөгү суроолордун туура жоопторун табалы. Биринчи суроо: сүйлөшүү же ой формасындагы маалыматтык модель. А вариант — вербалдык модель, Б — белгилерден турган модель, В — компьютердик модель, Г — математикалык модель. Бул жерде туура варианты вербалдык модель. Экинчи суроо: атайын белгилер менен, башкача айтканда, ар кандай тил каражаттары менен берилген маалыматтык модель. А вариант — вербалдык модель, Б — белгилерден турган модель, В — компьютердик модель, Г — математикалык модель. Бул жерде туура вариантын
көрсөтөбүз балдар. Туура жообу Б. Белгилерден турган модель. Үчүнчү суроо. Программалык чөйрөнүн каражаттары аркылуу жүзөгө ашырылган модель. А. Вербалдык, Б. Белгилерден турган, В. Компьютердик, Г. Математикалык. Бул жерде туура варианты В варианты, компьютердик модель. Төртүнчү суроо. Реалдуу объекттин сырткы белгилеринин элестетилиши. А. Графикалык модель, Б. Белгилерден турган модель, В. Компьютердик модель, Г. Математикалык модель. Анда балдар туура жообун белгилейли. Бул жерде туура варианты А варианты, графикалык модель. Бешинчи суроо. Иллюстрацияларды пайдалануу менен ооз2 жана жазуу түрүндөгү сыпаттоо. А вариант графикалык модель, Б. Белгилерден турган модель, В. Сыпаттоочу сөз түрүндөгү модель, Г. Математикалык модель. Бул жерде туура варианты В. Сыпаттоочу сөз түрүндөгү модель. Анда эмесе балдар үйгө тапшырма 100 беттен 109 бетке чейин окуйбуз. Ушул өтүлгөн тема боюнча кроссворд түзүп, бири-бирибизге бөлүшөбүз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты сак саламатта тургула.